Туризм департаменти Кыргызстан туристтик жайларды активдүү реконструкциялап, ири инвестициялар тартылып жатканын кабарлады. Республика боюнча туристтер үчүн Байтик Маунтин Резорт, Үч Чоку, Чаткал Резорт сыяктуу долбоорлор ишке ашырылууда. Бул долбоорлор келечекте жылы бою иштей турган келечектүү жана абдан популярдуу курортторго айланат. Соңку жылдары Кыргызстанда альпинизмге, тоо туризмине, трекингге кызыккан башка өлкөлөрдөн келген туристтердин агымы көбөйгөн. Департаменттин директору Эрденет Касымовдун маалыматында өлкөдө спорттук, медициналык, санаториялык туризмди өнүктүрүүгө өзгөчө басым жасалууда. Эс алуу жайлары курулуп, оңдолуп, көптөгөн спортчулар машыгууга жана жөн эле эс алууга келишет.